Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын башкы тергөө башкармалыгы Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 323 беренесинин 2-бөлүгүнүн 1-2 пункттарындагы кылмыштын белгилери менен мыйзамсыз байы фактысы боюнча шектүүделген Дүйшөнбек Зылалиевдин жазык ишин териштирүүнү аяктады. Дүйшөнбек Зылалиев 2013-2017 жылдардын аралыгында ар кандай мамлекеттик түзүмдөрдө, атап айтканда Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттигинин директору, Кыргыз Республикасынын өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы, вице-премьер-министр жана мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы кызматтарын ээлеп турган учурунда сатып алган мүлктөрү, анын мыйзамдуу булактары менен ырасталган толук 5 жылдык расмий кирешесинен ашкан деп шектелген. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан 2010 жылдын 29 майында аталган кылмыш иштин айыптоо актысы бекитилип, жазык иши Бишкек шаарынын 1-май райондук сотуна негизинен кароо үчүн жөнөтүлгөн.